Бишкектеги Караван соода комплекси мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына өткөнү 25 апрелде белгилүү болду. Аталган фонд алдындагы мүлк ишканасынын директору Орозбек Нусубалиевдин азаттыкка билдиришинче, комплекс мамлекеттин менчиги катары кайрадан каттоодон өткөрүлдү. Биз азыр мамлекеттик ишкананын атына каттоодон өткөздүк. Нариман Тилеев бошотуп берсе, ишти баштайбыз. Жок, эч кандай өзгөрбөйт. Ижарага алып жүргөндөрдө ошондойдон эле болгону гана жана ижара акы мамлекетке түшө баштайт да азыр. Баш кала борборунда жайгашкан Караван комплекси Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тилеевдин атасы Ташболот Тилеевге таандык болгон. Нариман Тилеев 2013-жылы коррупциялык иштерге күнөөлүү деп табылган соң сот ага жана жакындарына таандык деген бир нече имаратты мамлекеттин карамагына чегерүү чечимин кабыл алгандыгын мамлекеттик мүлк фондугу айтып келет. Аталган фонд бул чечимди тастыктаган Бишкектин Ленин райондук, Бишкек шаардык жагана жогорку соттун чечими бар экендигин жөө келтирүүдө. Өткөн апта соңунда дал ушул тизмедеги Тилеевдердин үй бүлөсүнө таандык дагы бир Сапат центр бизнес борборунун имараты өкмөткө өткөрүлгөндүгү белгилүү болгон. Бул жараян чыр чатак менен коштолуп, борбордогу ижарачылардын нааразылыгын жараткан эле. Бүгүн болсо бизнес борбор толугу менен бошотулуп, өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына кеңсе катары берилгендиги дайын болду. Муну мүлк мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Орозбек Нусубалиев да тастыктады. Бирок Нариман Тилеев аталган объекттердин мамлекетке өткөрүлүшүн мыйзам бузуу катары сыпаттап жатат. Ал бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, нааразылыгын билдирди. Экс-мэрдин жүйөсүндө ага карата чыгарылган сот чечимдеринде туугандарынын мүлкүн конфискациялоо каралган эмес жана аталган объекттердин тизмеси бекитилген эмес. Приговорду көрсөткөлөчү, приговор кайсы чечимге таянып туруп, муну биздин атабыздын мүлкүбүздү жазып алдыңар десем, ушул убакка чейин мага ошону көрсөтүшкөн жок. Ушул убакка чейин дежурный отписка берсе, бул бир. Экинчи, макул, булар монтип бүгүн тополоңун опорун тетип алышты. Мисалы, бийлик буларда да мага келишти, мен чыкпайын деп атам. Эмнеге чыгам? Чечимди алып келе соттун чык деген, чыгып кетейин. Болду, ошону күтүп атам азыр. Нариман Тилеев кошумчалагандай, жогорудагы эки имараттан башка да анын жакындарына таандык бир нече батирдин тагдыры азыр чечилбей турат. Ошондуктан Тилеев түзүлгөн кырдаалга президент Алмазбек Атамбаевдин көңүл бурушун суранды. Бир карап койсоңуз, бир балдарды карап койсоңуз, эртең күнү көчөдө калбасын. Ушул кичинекей болсо да ошол закондорду бир иштетип койсоңуз, урматтуу Алмаз Шаршенович, муну жерде атамдын өлүп калган оокаттарын мына приставтарга, мына фондко госимуществолор муну мынтип алып атышат. Анткени менен өкмөткө караштуу мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков Тилеевдин айткандарын жүйөсүз деп белгилеп, талкууга түшкөн объекттерди мамлекетке өткөрүү боюнча соттун тиешелүү чечими бар экендигин билдирүүдө. Эми Нариман Ташболотович өзү жакшы билет. Соттун чечими бар. Соттун чечимине разъяснение бар. Что ушул мүлктөр конфискацияга жатат деп. Анын баарын билет эми, негизинде айтып атат. Бишкектин экс-мэри Нариман Тилеев кала башчысы болуп турганда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып келүүдө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекетке акчалай зыян келтирген деп соттолгон. 11 жылга кесилген Тилеев былтыр жазында мамлекетке келтирген зыянды төлөө шарты менен мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулган эле. Зыяндын орду 62 миллион сомго бааланган. Анын жарымы накталай түрдө, калганы көп кабаттуу үйдөгү 11 батирди мамлекеттин менчигине өткөрүү менен төлөнгөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.